Беттештер мен үчүн оңой болгон жок. Каршылаштарым мындай күчтүү каршылаштар болду. Жалпы канча беттеш өткөрдүңүз жана анын арасынан кайсысы сиз үчүн оор болду? Жалпы 4 метрлеш өткөз 4 балуан күрөштүм. Бирөөсү менен эмес, баары менен эле оор болду. Жеңил болду деп айткандан алысмын. Буга чейин 1-4 июнь күндөрү өткөн дүйнөлүк рейтингдик мелдеште дагы биринчи орунду алдыңыз эле. Андан бери аз убакыт өтпөй мына экинчи медалды алып отурасыз. Эки беттешке кыска аралык убагында даярданып жетиштиңизби, оор болгон жокпу? Мен үчүн оңой эле болду. Агайлар сүйлөшүп чечишип, эки мелдешке катышам деп сүйлөшкөнбүз агайлар менен. Жеңил эле болду. Дайыма эле ушул салмак даражада чыгып келесизби же буга чейин башка салмакта өтөсүз? Дайыма эле ушул салмакта 57 килограмм салмакта Демек, өтөсөм. бул атаандаштарыңызды тааныйсыз. Тааныйм. Буга чейин күрөштүңүзбү? Буга чейин монгол балуан менен 2 жолу күрөшкөм. 2 жолу ийгилик менин тарапта болгон. Бүгүн 3-үнчү жолу ийгилик менин тарапта болду. Алдыда кандай беттештериңиз бар? Алдыда дагы Венгрияда өтчү рейтинг турнири бар. Биз ошол жака даярданып атабыз. Даярданабыз будан кийин дагы. Ушу мени жалпы кыргыз эли келип колдоп, жана ата-энеме баардыгына чоң ыраазы болуп айткым келет. Тренерлерге жана ушу байкелерге келип колдоп, коштоп кеткен байкелерге.